Assalomu alaykum, hurmatli tuğanlar, жалпы YouTube көрүүчүлөр, авто сүйүүчүлөр, Nur KG YouTube каналынын катталуучулары, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен, жалпы баарыңыздарга Москва шаарынан ысык салам. Арадан канча убакыт өттү билбейбиз, бирок бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге дагы да ушул хит болгон автосервис боюнча сүйлөшүп өтөбүз. Дарегин көрүп отурасыздар. Биз менен бирге болуп, видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп, каналга катталып элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. И видеону дагы башка группаларга, WhatsApp группаларга, соц тармактарда жайылтышка жардам берип, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Андай эмесе, бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайлы. Жүрүңүздөр. Адресini көрдүңүздөр, Зябликова метросуна жакын. Сервис боюнча бул жака киргенде эле мен үнүм угулуп болбой жатабы. Сиздерге артымдан караганымда манакей ушундай бир арка автосервис Восток, гарантия, качество дейт. Кеттиктер, ичине кирели, кандай кызматтар бар, эмнелерди аткарат, бүгүнкү видеодо чагылдырып беребиз. Бул проточка тормозных дисков дейт. Бул аппарат боюнча мен спец эмесмин, бул жактын специ. Манакей өзү бир сыр айтып өтсүн. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, бул проточка тормозных дисков. Өзүм бир сыр айтып өтчү. Бұл специальный аппарат для проточки тормозных дисков. Agar машина 70-тан 110-гаcha тормозы босқан пайтыз вибрация болса, получается тормозной диска есть. Неравномерное торможение болады, кейін вибрация болады еще пайтда. Ошо нарсаларды бул устранить береді. Через вот этот станок? Аппарат, да. Көріп тұрганыңызда. Качет етеді? Ана өзі eski холаты буна. Качтыгандан кейін көріп тұрганыңызда яңыда болып қалады. Все понял. Тормозной дискти бул жака установка кылып туруп эле, когда он крутится, аппарат качет этип туруп, гладкость пайда болуп, ровно берет. Понятно. Стоимость, не стоимость? За работу 2,5 рубль там машина болады. Тормозной диск. Экта передний тормозной диск ечип, качет кылып кой беребиз, 2500 рубль болады. Комплект, да? Так, кийинки аппарат, насколько я знаю, промывка форсунки деп турат. Промывка боюнча дагы. Так, жакыныраак келебиз, жакыныраак келип тартып коюңуз бул аппаратты. Мен түшүнбөйм да. Эмне кылат? Бул көрүп турганыңызда профессиональный аппарат для промывки форсунки дейт буну. Машина агар траитлаткан болсо, яки жакшы орматкан болсо, обычно шу форсунка толуп калат. Буну биз алып тозалап беребиз, тоштары менен ашу калат, трайтман кылат, жакшы болот да. То есть форсункалар могу пробиркаларга салынып туруп, içinin напор, давление, давление bilan ультразвук bilan tozalab beramiz. Так, был экичи кызмат. Так, и сразу видел сварочный аппарат. Сварочный работаларын кылабыз, мелкий в основном. Черновой. Глушитель, говка кылыптары болсо, шуларда. Кузовной работа жок. Кузовной жок буда. Так, сварочный жумуш. Так, был, насколько я знаю, пресс гаражный гидравлический, да? Гидравлический пресс для прессовки подшипников и санблоков. Буларам көрүп турганыңыздай 20 тонналык бул, профессиональный бул, да, как бы. Вы машинды подшипнигинен сайын булам ачып беребиз. Дальше проходим. Угловой отсекте шиномонтаж жайгашкан. Шиномонтаж бул могу балансировочный, бул болсо дагы бортовой дейби, кандай дейт ушул? Бортировочный, шиномонтажный отдел. Бул жака углдан кайрылганда эле заправка автокондиционерди турат. Итальянский профессиональный аппарат, заправка кондиционер, эконом, комфорт плюска хамасы 2000 рубль болот. 2000 рубль? 2000 рубль полностью. 500 граммгача. 500 граммгача. Андан үйдө дагы уже договоримся, да. Понятно. Так, по поводу замены масла. Көп турат айтканыңыздай, масло Рольф, германский мой, яна жондагы турган Такаяма, японский мой, комплекс эконом класска 2800 рубль болот. Рольф 2500 болот. Масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, хамасы ичиге кирет. Плюс работа мастера. Плюс работа мастера. Так, получается, Рольф и масло по желанию клиента любой майды появляется. Рольф подешевле, чем? Рольф азурак. Так, сразу вижу кофе-чай. Кофе-чай клиенттар үчүн бесплатно. Бул доп келип, чай ичип отурасыздар. Мен каприсын айдап жүргөндө ак көйнөк кийсем көбүңөр хейт кылат элеңер. Мынакей, пиджак менен как положено. Ассаламу алейкум. Сиздин аты жөнүңүз? Мыктыбек. Мыктыбек. 080 Optima сиздики. Азыр эмне болуп атат? Кандай услугалар болуп атат? Салим блоктор алмашып атат. Салим блоктор.
Бул сервисти каяктан билет элеңиз? Бұл сервис мен машинаны арендаға айдам. Машинаның хозяйны постоянно осы жақтан жасады. Майларыңызды ходовой час бұл жақтан жасады. Анан сиз дагы ошонун кеңеш менен музыкага келип отурасыз. Иш кылып мындай эмелерге, кызматтарга бүткөргөндө жакшы эле кыргызча айтканда доволен элесизби? Доволен эле. Мен бір-екі жерге барып көрдім. Что-то ал жақта мындай Оюңуздагыдай эмес. Оюмдагыдай эмес да. Наоборот, акча алыш үчүн, короче, жок нерсени айтып эле. Бул отсек туугандар чакан офис и плюс склад, магазин. Бул жерде эмнелер бар десеңиздер, туугандар основной акценттер майларга, эмелерге кылынган. Майлар боюнча жанакы айтып кеткендей Рольф, Такаяма, антифриздер бар, Гурга майлар бар и плюс расходниктер, воздушный фильтр, салонный фильтр, масляный фильтр, шрус, там ремендер, свечалар, колодкалар, ушулар бүт бардыгы бар. Анан эң негизгиси сиздин машинаңызга жок запчастьтер болсо, ушул жерден дароо заказ кылынса, 2 сааттын ичинде ушул жерге келип беришет. Азыр дагы бир тууганыбыз эконом класс айдайт экен, Hyundai Solaris аренда эмес, өзүнүкү, выкупта эмес, короче, чисто өткөрүп алган. Өзүң бир нерсе айтып өт, эмне кызматтар кылынып атат азыр машинаңа? Ошо азыр ходовой, короче, общий бир көрсөттүм бардыгын. Сеники тормозной дискинди проточка сеникин болуп атат окшойт. Ооба. Эң колодка, молоткаларыңызды алмаштырып Бар жогун берсе көрсөтүп коюн деп келдиң. келдим. Жакшы, сервисти каяктан уктуң, чөп-чөм, кандай билип калдың бул жерге? Көптөн бери келебиз өзү. Ушул жака. Ооба. Жакшы. Жумуш болуп атабы? Болуп атса экен. Жакшы элеби? Ооба, жакшы. Компания клиенттер отуруп атабы? Эми анча-мынча чыгат. Биздин таксист коллегаларыбыз, кесиптештерибиз, сиздер да смело келе бериңиздер. Машинаңыздарда ушундай проблемалар, косяктар, эмелер болсо, ошол автосервис кызматка даяр.